Bir adamдын экинчи адамга берген эң чоң белеги ал үчүн короткон убактысы деген сөз бар эмеспи? Бул сөздүн жандырмагы бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде үй бүлө ичиндеги жубайлардын өзүнө тиешелүү орду чоң экендигин байкабай келебиз. Чындап эле адамдын кайсы бир адам үчүн берген эң чоң белеги болсо, ал белектин орду бар эмеспи? Анда болсо ар бир адам өзүнүн кадырлаган, урматтаган, эң кымбат деген убактысын берип атпайбы? Ателекке каршы жөн гана баш кошуп коюунун өзүн мен ал үчүн иштеп жүрбөймбү, мен ал үчүн көчөлөп жүрбөймбү, мен ал үчүн баарын жасап атпаймынбы деген дооматтын артында жубайлар өзгөчө эркектер өз келинчектери үчүн, кээ бирде келинчектер дагы күйөөсү үчүн анчалык маани бербестен натыйжасында ортодогу жубайлык мамиле сууп, муздап, акыры ажырашуу менен бүткөн учурлар дагы аз эмес. Бүгүнкү күндө биздин баракчабыз менен кайрылган көпчүлүк келинчектер ушул маселеден тажап, кыйналгандыгынан суроого ташташат. Мен эмне жашасам болобу же жашабай эле койгонум жакшыбы? Эгерде мен азыр ушундай болсом, эртеңки жашоом кандай болот? Эгерде мага көңүл бурбаса, анда ким үчүн берип көңүл буруп жүрөт деген тогон токой аларды бүдүмүккө салган суроолор менен кайрылышат. Ооба, чындап эле бүгүнкү күндө дос менен достун ортосунда, тууган менен тууганын ортосунда, кошуна менен кошунанын ортосунда, ата эне менен балдардын ортосунда, жубай менен жубайдын ортосундагы болгон мамиле үчүн дагы ошол биз барктап баалаган убакытты сарптап алар үчүн арноону да үйрөнүшүбүз керек. Алар менен жарым саат болсо дагы келип түз сүйлөшүп, маңдай тескей отуруп, ысык чайдын үстүндө баарлашып коюу. Аны жок дегенде күнүң кандай өттү? Үйдө бала бакыра кандай отурушту? Убактысында эле келдиби балдар мектептен? Эшиктеги мал жаның кандай? Бүгүн өзүң эмне менен күн өткөрдүң? Сен кыйналбадыңбы үйдө жалгыз деп сурап коюу дагы аларды бир топ кубандырып, алардын бир топ мойнундагы жүктү алып салууга кызмат кылгандыгын сиз тез арада байкай аласыз. Эмне үчүн муну айтып атабыз себеби дегенде, чындап эле сиз үчүн эң барктуу ким дегенде сизге жакын адамдар. Сиз үчүн эң кымбат ким дегенде сиздин тегереңизде чөйрөңүздү тургузган адамдар. Мына ошол адамдардын арасындагы эң сиз үчүн зарылы бул ата энеңиз, анан сиздин жубайыңыз. Мына ошондуктан аларга убакыт бериңиз, аларга убакыт коротуңуз, аларга чындап эле кымбаттуу нерсеңиз менен бөлүшүңүз. Мына ошондо сөзсүз түрдө сиздин эртеңки жашооңузга, эртеңки бактыңызга сиз тете болгон нерсени арнаган болосуз.